Assalamu alaikum. Сабыр Нұрғожаевич. Мен сізде жаңағы түштіктен шайлаудан көріп аттық. Bir ай айтты ғой. Красавчик Нұрғожаевич болып кетаттан көрсе красавчик скульптурны өткен біздің өзіміздің коллега екен. Ошон үчүн элделе баягы денеси чың анан жакшы дедик. Ошо сизди дагы скульптурныйдын балдары деп бояктын бүт баары биз сыймыктанып атабыз. Рахмат. Эми биз спортсмендер чыккандан кийин спортсмендердин көйгөйүн айтайлы деп келдик. Биздеки мындай да, сиз келгенде казыр коррупция, реформа кылабыз деп келдиңиз. Бизден кыйын билген коррупцияны спорттун арасында билбейт эчким. Сиздер билесиңер, канча президент болду, президенттин жанында жанагы советник дегендер болду. Бүт баары ичерилер, чычарлар, же болбосо бет карарларда бирөө келип айткан жок. Ошонун бүт баары президенттин жанына келгенде тескери сөздөрдү жеткизип атышты да. Себеби деген алар өздөрү иштебеген, өздөрү билбеген, көйгөйдү билбеген кишилер отуруп аткан. Мен сизге эметерим, жакшы бир өзүңүздүн жаныңызга спортко сизге советникти алсаңыз, келип түз айткан, курч айткан, эл кыргыз элинде эмне болуп аткан. Себеби мына биз жанагы чыгып жигит сүйлөбөдү. Бизди кетип, ошонун арасында мен жана эмгек сиңирген машыктыруучу да чемпион бир даярлаган киши бизди кетирген. Мына эл бүт баары билет болуш керек. Жанагы биз аны мынтип койдук. Мына 5 жолу, 4 жолу митингге чыктык, мирный деп. Биз күч менен чыгарткан болбойт, мыйзам менен деп да. Телевизорго чыктык, АКПСке чыктык. Бир Кудай жалгап келип туруп, бир маданий революция болуп, мына биз ушул жерге келдик дагы. Жана бир сокен алып кеттирдик. Мен өзүм площадька чыгып кыйкырдым эле. Спортсмендердин атынан соке кетсин, жегич, ичкич. Бул өңүнөн башка эчтекеси жок депчи. Садыр келсин деп. Биз келе калып туруп, бир ошол жерде жанагы директор бар. Спорт школунчу. Айбур Өлбөсхан болду. Ошо революция күнү барсак качып кеткен. Анан кийин мактанып чыгыптыр. Биз ошондой мыйзам менен кылалык десек, мыйзам болбой атат да. Себеби ал ичкич, жегич. Эмне мынакей спорт школго өтө турганда $1000, $2000 чейин жана взятка алып коюптур. Алып атат. Билесиз го, укпасаңыз арыздар келип түшкөн бүт бар ушундай катуу болуп не өтөт. Ошону биз ала албай атабыз. Себеби күчкө салалык десек, биз мыйзам менен Садыр Нұрғожаевичке реформага жардам берели. Коррупцияларды жоготолу деген неме менен биз турабыз да. Себеби биз мыйзам менен деп мына биз телевизорго чыкканда айтканбыз. Өзүбүз кеңиңди алуулуу, здоровый болуп турсак дагы биз ошо мыйзам системага барбайбыз деп сөз бергенбиз. Мына сиз келгенде Кудай жалгап бир маданияттуу революция болду. Мына могу жерде кыргыз эл кылды. Биз сизге ишенип, казыр ошон үчүн баягы айтып атабыз. Революция бул болгон маданият революциясы. Спорттун коррупциясын биз түшүнөбүз. Биз билебиз. Ким жеп атат, кимден. Бизде мисалы вольный борьбаны айталы. Бизде вольный борьбада легионер деген пайда болгон. Кыргызстан жигиттер дал келип турса, мынакей мен силерге бир айтып кетейин. Бирөөнүн аял деген атты. Тетиги Якутияныкы. Ат аял экен, аял деп алып атат. Экинчиси Мусаев деп алып атат. Ингуш экен. Казыр деген тетиги биздин жээнибиз Бурят экен деп коет. Эмнеси апасы кыргыз экен деп анап келди. Кыргызстандын вольный борьбасы казыр спорт жок. Легионерди алып келип алып туруп, ошолордун акчасы менен азыр эме көрсөтөт. Алар көрсөткөндө кыргыз көрсөтүп деп айтылбайт. Мен сизге ошолордун бүт баарын бир эметип келип, коррупцияны эгерде сиз биз каттыштап кетебиз сизге, эгерде ошо коррупцияны ким кармаш керек? Эмне реформа кылыш керек дечи болсо, совет болсо биз колдон келиши биз бергенге биз даярбыз. Реформага биз. Рахмат. Мен жана сөзүмдү айтып өтпөдүмбү? Кайсыл жерде кандай кемчилик болуп атат, ошонун жолун бая таап, кемчиликти оңдоп кетиш үчүн ачык айткан адамдар эч качан куугунтукка алынбайт деп. Андан сырткары мына коррупция боюнча бүгүнкү күндө өнүккөн өлкөлөр бар, дүйнөнүн алдыңкы өлкөлөрдү. Аларда деле ошо 30 жыл мурун, 50 жыл, 60 жыл мурун коррупция болгон да. Өнүкпөй, коррупциянын кесепети болгон бир топ тийген мамлекетине. Ошондой элдери мен азыр мамлекеттин атын атабай эле коеюн ошол. Бири-бири менен өзүлөрү күрөшкөн коррупция менен. Мисалы кошунасы коррупцияга аралашып атса, өзү токтоткон, өзү токтото албаса укук коргоого берген, органдарына берген. Уурулук кылып аткандарды колго чапкан, ачык айткан, бир тууганы болсо да, кошунасы болсо дагы деп. Коррупцияны бир киши тамырын кырка албайт. Аган сиздер да жардам беришиңиздер керек. Ошону кайсыл жерде коррупция болуп атат, ким аган аралашып атат, ачык алып келип, кат жүзүндөбү же ооз экиби доказательствосы менен алып келип бергиле, силердин чекеңерге бир киши чертпейт. Ушу коррупциянын бетин ачып бердиң деп. Буга мен кепилдик бере алам мына. Эгер деле менден ылдый бирөөлөр ошондой кылып чекеңерге чертип, сен менин коррупциямды ачып салдың деп дагы башка чиновниктердин катышы болсо, мына Кудай берген азыр интернет турат го.
1 saатта Кыргызстандын булуң бурчуна чейин жеткирип атпайбызбы? Кандай гана маалымат болбосун мына. Ошон үчүн эч коркпоңуздар. Кайра тескерисинче жардам бериңиздер ошондой аралашып атканга. Жанагы спорт школунун директору боюнча мына 2 арыз келип түштү, 2 арыз. Бирок өткөн чак болуп калат экен. Баягы былтыр, анан быйыл баягы спорт школго балдарды алып атканда $1000 алат экен, ошо ар бир баладан. Эми кантип ошол окат болсун ушул жерде? $1000 ай. Тиги алыскы Алайдан келгенде мисалы, каяктагы $1000 андан? $1000 жок, кетет башка татыксыз бир эптеп-септеп бир байкушту алат. Мына биздин спортубуздун да өнүкпөй аткан ошондон да. Жакшы спортчулар чыкпай атканда ошо кесепет ошондон болуп атпайбы? Акчасы барлар балдарын тапшырып коет, бирок ал жакшы тың спортсмен эмес. Акчасы жок, кыйын спортсмендер кайра кетип калып атат, жана айылдарга кайра кетип калып атат деп атпайсыңарбы ошондо? Муну биз тамырынан жок кылып кыркабыз, Кудай буйрса.